8 бөлүм. Жакындары үчүн улуу белек, анын уюштургучтугу. Ал таң ата электе эле туруп, үйүндөгүлөргө тамак берип, күңдөрүнө белгиленген иштерди тапшырат. Накыл сөздөр китеби 31 бөлүм 15 аят. Мен уктай албай жаттым. Мунун себеби бар эле. Джим экөөбүз мурунку күнү келгенбиз. Узак сапарыбыздын ортосунда Лондондо бир токтоп, 15 саат бою учуп келген элек. Иерусалимдин эски бөлүгүндө жайгашкан мейманканабыздын бөлмөсүндө бир нече саат мурда ойгонуп, кийинип алып, убадаланган жерди кыдыруу үчүн 21 күндүк экскурсиябызды баштоого камынып, таңдын атышын күтүп жаттык. Биздин кызарган көздөрүбүз менен көргөндүн баардыгын баалоо бизге кыйын болоорун билип турдук. Себеби абдан чарчаган элек. Ошого карабастан биз күндүн чыгышына чейин эле баардыгына даяр болууну кааладык. Акырында таң агара баштады. Анан биз мейманкананын чатырына чыктык. Таң агарайын деп калганда, ийиндерибизди бири-бирибизге тийгизип, эски шаардын ар тарабынан чыгып жаткан коңгуроолордун добушун угуп турдук. Бул коңгуроолор жаңы күндүн башталышын жарыялап жатышкан эле. Чыгыштан асман агарып баштады. Анан бизге эски Иерусалимдеги 1000 жылдык сепилдердин дубалдары, дөөттүн чебиндеги желбиреп турган желектери жана ибадаткананын тоосунун панорамасы ачык көрүнө баштады. Бул жерде Ыйса бар болуп келген жана ар дайым бар болмокчу. Бул ушунчалык суктанаарлык көрүнүш эле. Биз 1000 жылдар аралыгында да эч өзгөрбөгөн жерлерди карап турдук. Биз Иерусалимдебиз. Анан бир заамдан кийин мен бир аялды көрдүм. Ал оор жумуш кылып жаткан эле. Ал эми эле жуулган кирди кермелерге жайып чыкты. Анан таштан курулган үйдү таңкы салкын шамалга желдетүү үчүн эшиктерин ачты. Себеби күндүзгү аптапта үйдүн ичи кайрадан ысып чыгат. Анын үйүнүн айланасы тазаланган, шыпырылган эле. Андан соң ал өз ишин улантуу үчүн үйдүн чатырына чыкты. Бул жерде карападан жасалган идиштерде гүлдөр өсүп турган экен. Ал бир нече гүлдөн үзүп алды. Жолдон чатырдын жанында өскөн лимон дарагынан бир нече лимонду да үзүп алып, үйүнө кирип кетти. Бул еврей аялдын иштеп жатканын карап туруп, накыл сөздөрдө жазылган. Ал таң ата электе эле туруп, үйүндөгүлөргө тамак берип, күңдөрүнө белгиленген иштерди тапшырат деген сөз эсиме түштү. Жашоодон алынган бул көрүнүшкө суктанган мен абдан кубанып жаттым. Кийинки күнү баягы оор эмгектенип жаткан аялды көрүү үчүн кайрадан эрте турдум. Себеби анын жашоосу Теңирдин алдында эң сонун эле жана бизге эң мыкты үлгү боло алмакчы. Теңир, сага рахмат, деп шыбырап жаттым мен. Тирилип келген ыйык жазууң үчүн. Ушул сенин жериңдеги таң аткандан баштап эмгектенген жана үйүндөгүлөргө сүйүүсү менен кам көргөн аялды чыныгы тирүү сүрөт катары көрсөткөндүгүң үчүн сага ыраазымын. Бул бөлүм өзүбүздүн үйүбүз үчүн кантип сүйүү менен кам көрө аларыбыз тууралуу жазылган. Адил аялдын сапаттарынын алипесин уулуна үйрөтүп жаткан акылдуу эне, тартиптүү аялдын өзүнүн үй чарбасына кошкон салымынын артыкчылыктары тууралуу жакшы билген. Бул эне уулуна аял өз үйүндө ийгиликке жетүүнүн 3 эрежесин көрсөтүп жатат. Биринчи эреже — эрте туруу. Накыл сөздөрдөгү аял абдан эрте, күн чыга электе эле турат. Көп кылым мурда накыл сөздөр жазылган убакта аялдар бир нече себептерден улам эрте турушчу. Биринчиден, үйгө от жагуу үчүн. Ал шамдарды күйгүзчү. Ал шамдар болсо карападан жасалган. Ичи май менен толтурулган ичке билүктүү идиштер эле. Эми караңыз, эртең менен очокко от тамызыш үчүн бул кичине шам таң аткыча күйүп турган. Ошондуктан үйдүн кожойкеси шам өчүп калбаш үчүн түн ортосунда бир нече жолу туруп, шамдын ичине май куюп турчу. Ушундай түнкү убакыт кийинки күндүн тамагынын кыйын бөлүктөрүн даярдап коюуга жакшы мүмкүнчүлүк берген. Ал буудайды жаргылчактан тартып, очокко от жагып, тамак жасай баштачу. Экинчиден, өз жүрөгүндөгү отту өчүрбөө. Накыл сөздөрдө жазылгандай, бул кереметтүү аял Теңирден коркчу жана анын мыйзамдарын ар дайым аткаруу үчүн
күн сайын таң атканда сыйынууга убакыт бөлчү. Мыйзам теңирди бүт жүрөгүң менен, жан делең менен жана бүт акылың менен сүйүү керектигин талап кылгандыгын ал жакшы билген. 31 бөлүмдөгү аял бир эле үйдүн ичиндеги шамды өчүрбөй кармабастан, жүрөгүндөгү теңирге болгон сүйүү отун да өчүрбөөгө кам көргөн. Үчүнчүдөн, башкалардын жүрөгүнө от салуу. Адил аял Муса пайгамбардын мыйзамынын окутуусу боюнча, ал балдарын да теңирди тааныганга жана анын мыйзамдарын аткарууга үйрөтүшү керектигин жакшы билген. Ал эми муну кылыш үчүн ал эне катары биринчиден өзүнүн жүрөгүн Кудайдын чындыктары менен толтурушу керек эле. Андан соң гана өз уулуна насаат берген, накыл сөздөрдөгү акылдуу эне катары өзү үйрөнгөн чындыктарды үй деп аталган мектепте бир күн бою окута алган. Таң эрте туруу. Бул сиз тез аткарчу тапшырмалардын тизмесинде эң маанилүү орунда турат. Экинчи эреже. Үй бүлө үчүн тамак аш. Аял бул үйдүн куту. Ал таң ата электе эле туруп, үйүндөгүлөргө тамак берип, күңдөрүнө белгиленген иштерди тапшырат. Ыймандуу аял үйүндөгүлөргө нан бышырыш үчүн абдан эрте турушу керек. Анын милдети бүт үй бүлөсүн тамак менен камсыздандыруу. Ушул күндөргө чейин жакынкы чыгыштагы ар бир 4 адамдын 3-өсү негизинен нан жана башка дан азыктар менен тамактанат. Нан өмүрдүн тамыры катары болуп келген жана болуп жатат. Ошондуктан нанды ар бир тамакка коюшат. Ал эми нанды бышыруу үчүн эң биринчиден буудай данын майдалаш керек. Андан кийин гана камыр жууруп, кичине калама нандарды ысык таштын бетине же көмүрдүн чогуна бышырышкан. Жогоруда айтылган аятта укмуштуу бир образды көрүүгө болот. Мындагы тамак деген еврей сөзүнүн чыныгы мааниси олжо дегенди билдирет. Арстандын олжосу дегенге окшоп кетет. Теңирдин көз карашындагы сулуу аялды таң эрте турган жана үйүндөгүлөрүн тамак менен камсыз кылган ургаачы арстанга окшоштурат. Анан дагы ал аскер тобу, жоокер, кызматчы, күчтүү кеме, эми арстан. Ушул аяттарда көрсөтүлгөн образдар бул аялдын эч нерсеге алмаштыргыс күчүн жана эрдигин көрсөтүүсүн улантып келет. Бул аялдын эрдиги башкалардын муктаждыктарын толтуруу үчүн өзүн толугу менен арнап, башкаларды коргоп тургандыгында көрүнөт. Жана бир күндүн ичинде анын үйүндө ким болсо да, ал үй бүлөнүн мүчөсү боло алгандыгы үчүн кубанса болот. Үй бүлө бул бир нече адамдардын тобунун биригүүсү деген маанини билдирет. Башкача айтканда, ал аялдын үйүндө ким болсо да, ал ошол үй бүлөнүн мүчөсү. Бактылуу адамдардын тизмесинде анын күйөөсү, балдары, туугандары, анын кызматчылары жана келген коноктор болгон. Үчүнчү эреже — күндү пландаштыруу. Ал таң ата электе эле туруп, үйүндөгүлөргө тамак берип, күңдөрүнө белгиленген иштерди тапшырат. Жумуш менен порция — ушул эки сөз бир маанини билдирет жана белгиленген порция же энчисин берүү деген маани менен тыгыз байланышкан. Демек, биз мындан Теңирдин көз карашындагы сулуу аял өзүнүн күңдөрүнө, үй бүлөнүн мүчөлөрүнө бөлүштүргөн сыяктуу эле тамак бөлүштүрөт. Жана ошону менен биргеликте аларга кыла турган иштерин да тапшырат. Ал бир күндүн ичинде аткарылчу иштерди бүтүрүү үчүн күңдөрүнө тапшырма же сабак берет. Ал баардыгын уюштуруп жана пландаштырышы керек. Себеби кызматчылар да бир күндүк ишти аткарууда анын көрсөтмөлөрүнө муктаж. Ошондуктан иш күнүнүн бир да мүнөтүн жоготпоо үчүн ал аял эрте туруп даяр болушу керек. Ийгиликке карай жол. Кудайдан болгон бул кереметтүү аял өз өмүр жолун ийгилик менен басып өткөн сыяктуу. Биз да үй бүлө очогун бүлөтүүдө анын изи менен жүрүп, эрте туруп, бүгүнкү күндүн ийгилигине жете алабыз. Мындан тапкан артыкчылыктарыбызды элестетип эле көрүңүзчү. Өзүң үчүн жеке убакыт. Көпчүлүк аялдардын эң эле биринчи арызданышы бул алар өздөрүнө таптакыр убакыт бөлө алышпагандыгы. Балдар ар дайым алардын тегерегинде. Телефондун ар дайым шыңгырашы эч качан бүтпөчүдөй туюлат. Телевизор ар дайым иштеп турат. Ошентип,
апасы өзү үчүн тынч жер таба албагандай сезим жаралат. Таң эрте туруу сизге сиз көксөгөн тынч убакытты тартуулайт. Ушундай тынчтыкка толгон таңкы сааттардан сиз өзүңүз менен өзүңүз болууга эң сонун мүмкүнчүлүктү аласыз. Теңир үчүн убакыт. Эрте туруу менен сиз Теңир менен баарлашууга керек болгон убакытка ээ болосуз. Жана Кудайга сыйынуу менен андан үй бүлөңүзгө жана үйүңүзгө бата сурап, бир нече мүнөтүңүздү сыйынууга арнай аласыз. Энелер күнүнө арналган бир статьяда Руф Грэмдин кызы Анна Грэм Лотсдон алынган интервью жазылган эле. Анда ал өзүнүн энеси жөнүндө: "Мен качан уйкудан турсам да, апамдын бөлмөсүндө ар дайым жарык жанып турар эле. Анан мен ылдый түшкөндө, ал ыйык жазуунун 14 котормолорунун бирин окуп отурганын көрчүмүн. Ошентип апам мени ыйык жазуунун жана сыйынуунун жардамы менен кантип Теңирди тааный аларымды үйрөткөн. Себеби ал өзү Теңирди жакшы таанучу", деп жазылган эле. Пландаштыруу үчүн убакыт. Сиз качан өзүңүз менен өзүңүз калганыңызда, сизде эффективдүү план түзүүнү ойлонууга убакыт табылат. Жаңы күндүн айлампасына кирээр алдында, жалгыз, тынчтыкта бир нече мүнөт ой жүгүртүү сизге бир күнүңүздү пландаштырууга мүмкүндүк берет. Ал эми муну кылуу жакшы уюштурулган үйгө абдан маанилүү. Мен сиз менен таң эрте туруунун эң мыкты адисинин пикири менен бөлүшө кетейин. Мен өзүмдүн баардык пландарымды эртең менен таң ата электе түзөм. Муну кылуу үчүн мен бир аптада 3,5 күнүмдү арнайм. Мен үйүмдөгүлөрдөн мурда таңкы 5:00 турам. Анан ушул убакытты менин ишмердүүлүгүмдүн эң маанилүү бөлүгү болгон пландаштырууга берем. Алдыга секирүү үчүн убакыт. Таң эрте туруу бул өрчүп гүлдөөгө жол ачары анык. Эрте туруу бош убакытка ээ болууга жасалган биринчи кадам. Бул убакыт сиз үчүн кандай мааниге ээ экенин ойлонуп көрсөңүз. Теңир менен жетеленүү жана андан күч алуу үчүн керемет убакыты. Пландаштыруу үчүн тынч убакыт. Машыгуу үчүн убакыт. Бир күндөгү алдыга секирүү, ар бир саатты акылмандык менен бөлүштүрүү үчүн убакыт. Эртең мененки тамак, күч топтоо үчүн убакыт. Үй бүлө маселелери жөнүндө терең ойлонууга мүмкүн болгон үй бүлө үчүн убакыт. Эгерде эрте туруу сиздин адатыңызга айланса, анда бул кадам сиздин үйүңүздү башкаруудагы тартиптүүлүккө жана иреттүүлүккө карай жасалган маанилүү кадам болуп калат. Жашоодон алынган окуя. Менин күйөөм Джим аркылуу мен эрте туруунун артыкчылыктарын жогору баалап калдым. Мунун себебин түшүндүрүп берүүгө уруксат этиңиз. Джим семинарияда окуган студент кезинде сабактан үйгө келген сайын мистер Макдугал аттуу адамды мактай эле берчү. "Джим, сен да мистер Макдугал менен таанышышың керек. Ал биздин мугалимибиз. Анын аялы, үй бүлөсү бар болгонуна карабастан, UCLA программасында докторлук окуйт. Ал баардыгын чуркап жүрүп жасайт. Себеби ал бир жыйындын жетекчиси катары да кызмат кылат", деп толкундануу менен кайталай берчү. Күндөрдүн биринде Джим чыдабай, мистер Дон Макдугалдан ал кантип мунун баардыгына үлгүрөөрүн сурады. "Ал күн сайын таңкы саат 4:00 турат экен", деди Джим таң кала, алардын маегин айтып берип жатып. Анан мен укканымды ойлонуп турганымда, Джим: "Анын колунан бул келип жатпайбы? Эми биз дагы саат 4:00 тура баштайбыз", деп айта салды толкунданып. Мынча эрте туруу биз үчүн кыйын болду. Бирок мунун пайдасы көпкө күттүргөн жок. Эң башкысы, мурда Кудай менен баарлашууга табылбаган убакыт өз эле пайда боло баштады. Капысынан Кудайдын сөзүнө сүңгүп кирүүгө, терең ойлонуп жана жан дүйнөң менен сыйынууга мүмкүнчүлүк пайда болду. Дагы күтүүсүздөн өмүрүмдө биринчи жолу жаңы күнүмдү пландаштырууну баштадым. Мурда болсо менин күндөрүм кичине балдарыма жана үй тиричилигине кам көрүү менен баш аламандыкта өтүп кетчү. Андан да жакшысы, мен эрте туруудан бир өтө маанилүү нерсеге ээ болдум. Мен машыга баштадым. Ушул күнгө чейин машыгып келем. Мен идиш жуу деген көйгөйдөн арылдым. Чыгыш зонасындагы тааныштарымдын баарына
Саат 8:00 чейин телефон чалууга үлгүрө баштадым. Китептеримди жыйыштыруу, каттарды жазып, аларды басып чыгарып, файлдарга салыштыруу, ыйык жазууну окууга жана сабактарым үчүн окуу материалдарын жазып чыгуу. Мунун баарын таңкы саат 7:30 чейин эле бүтүрүүгө үлгүрө баштадым. Ушул күндөргө чейин менде таңкы иштерим аттуу папкам бар. Анын ичинде күн сайын таң эрте чечилиши керек болгон суроолордун тезмеси ар дайым тиркелип турат. Демек, эгерде сизге бир нече убакыт тынчтыкта болуу, эч нерсеге алаксыбаган, тынч жерде ой жүгүртүү керек болуп жатса, анда таң эрте туруп көрүңүз. Уйкуга бир аз эртерээк жатууну унутпаңыз. Мындан сиз телевизор көрүүдөн башка эч нерсени жоготпойсуз. Сизге үй бүлөңүз үчүн көбүрөөк убакыт керек эмеспи? Ошондуктан керексиз нерселерге короткон убактыңызды маанилүү маселелерди чечүүгө жумшай баштаганда, сизде канчалык көп убакыт бар экендигин билесиз. Билип коюңуз, бул чындап эле таң эрте турууга жакшы стимул. Джим семинарияны бүткөнүнө көп жыл болду. А мен азыркыга чейин эрте турам. Иерусалимдеги аял сыңары мен да жайкысын эшик терезелеримди ачып, үйүмдү салкындатуу үчүн желдетем. Ошондой эле кирлерди жууп, гүлдөрдү сугарам. Мен буудай данын майдалабасам да, кофенин данын майдалайм. Анан кофени кайнатып алып, Джимге барам. Кэтрин менен Кортни үйдө болгон кезде, мен алардын бөлмөсүнө баш багып, анан алардын уйкусун бузуп албоо үчүн эшиктерин жаап коем. Алар саат чырылдаганча укташат. Бирок алар да эрте турушат. Таңында менин үйүмдө кандай үндөр угулат? Мен эртең мененкисин эмне иш кылам? Биринчиден кофе майдалагычтын үнү чыгат. Андан кийин эшик менен терезелерди ачуу. Суу куйгуч шаймандын үнү. Идиш жуугучтан чыккан идиш аяктын кылдыроосу. Эртең мененки тамакка даярдоодогу калдыр-шалдырлар. Бутербродду жасоого нанды туурап даярдоо. Таштандыларды алып чыгуу. Анан аба ырайы начар күндөрү шырылдаган жана шалпылдаган үндөр. Үндөр басылганда баардыгы тынчтыкта ойгонушат. Жүрөктөрү тынчтыкка толуп ойгонушат. Андан соң түйшүккө толгон жаңы күндүн босогосун аттаар алдында мен отуруп, теңирдин сулуулугуна суктанып, анын алдына ыраазычылык менен келем. Түшүнүп жатасызбы? Мен ушул күнү мени күтүп турган иштердин баарын сезип турам. Менин күнүм айкын жана батага толгон. Жана бул күндү батасы менен толтурган Теңир өзү. Мен күндүзгү иштеримди Теңирдин кам көрүүчү колдоруна тапшырам да, анын даярдап койгон жолдоруна багыт алам. Андан колдоо менен күч сурап кайрылганым бул мага тийиштүү нерсе эмес, а менин күнүмдү кыла турган милдетим. Себеби мен мыкты жоокер боло албастыгымды жакшы билем. Анын мага берген эр жүрөктүүлүгүсүз жана күчүсүз бир күндүн ичиндеги боло турган ишти башкара албайм. Бир гана андан баардыгын алам. Анын күчү менен гана мен баардыгын жакшы кылам. Жана дагы баш аламандыкка толгон бир күндүн түйшүктөрүн жеңе алам. Анын тынчтыгы бул биздин эле тандоо эмес. Түйшүктү жеңүү үчүн бир гана жол бар. Баардык акылдан жогору турган Кудайдын тынчтыгына, Теңирдин тынчтыгына ээ болуу. Эми сиз менин таңкы сааттарым канчалык кымбат экендигин түшүнүп жатасызбы? Кантип сулуу боло алам? Сиз эс алуу аркылуу кантип өзүңүздүн сулуулугуңузду сактоонун көп ыкмаларын билериңизден мен эч шектенбейм. Анткени менен таң эртеде туруп, Кудайдын сулуулугуна ээ болуу андан да маанилүү. Албетте, сиз эс алышыңыз керек. Эрте туруу жашооңузга уюштуруучулуктун жана тартиптин сулуулугун тартуулайт. Шашылып, жоголгон буюмдарды издеп, аларды таппай, нааразычылык менен үшкүрүнүп, башкаларга, өзүңүзгө ар дайым ачууланып жашагандан көрө, өзүңүздү тартипке салыңыз да эрте тура баштаңыз. Муну кантип кылсак болот? Биринчиден, убакытты белгилеңиз. Балким сиз саат 4:00 турууну каалабайсыз. Биздин саат 4:00 туруубуздун себеби Джим саат 5:30 үйдөн чыгып кетчү. Ойлонуп көрүңүз. Күнүңүздү пландаштыруу үчүн жана эртең мененки иштериңизди аткаруу үчүн
сизге канча саат керектелет? Өзүңүздүн кыялдагы планыңызды түзүңүз да алга. Ошентип, таңында саат канчада турарыңызды белгилеп аласыз. Сиз өзүңүздүн күн тартибиңиздин иштешин каалап, аны сүйүү менен ишке ашырууну көксөп турарыңызды мен билем. Эгерде сиз муну бекем кармасаңыз, анда сиздин үй бүлөңүз да сизди ээрчийт. Экинчиден, эртерээк уктаңыз. Албетте, шамды эки жагынан күйгүзсө болбойт. Бирок ал тез эле күйүп бүтүп калат. Ошондуктан уйкуга жатаар маалды жок дегенде 1 саатка эртерээк жылдырууга аракет кылып көрүңүз. Үчүнчүдөн, сыйыныңыз. Кечинде жатканыңызда жарыкты өчүрүңүз да сыйыныңыз. Уйкунун алдында баардык ойлоруңузду теңирге буруңуз. Өзүңүздүн каалоолоруңузду ага айтыңыз жана асман патшачылыгына тапшырыңыз. Ошондо жаңы күндү сиз жаңылануу жана сергектик менен тосуп аласыз. Караңгыда жатып алып, Теңир менен сүйлөшүү сиздин акылыңызды кийинки күндүн иштерине даярдайт жана денелик нерсени руханий батага айландырат. Төртүнчүдөн, туруңуз. Таң эрте туруу сиз ээ боло турган убакыт жөнүндө ойлонгондо, сиз муну эмне үчүн кылып жатканыңызды түшүнөсүз. Убакытты бөлүштүрүү боюнча адистер мындай дешет. Мурда сиз 8 саатта уйкуңуз канса, эми сизге 6 саат эле жетиштүү болуп калат. Ошентип, сиз күнүнө дүйшөмбүдөн жумага чейин 2 саат ашыкча убакытка ээ болосуз. Бул сизге бир айда 40 саат берет. Башкача айтканда, ар бир айда ашыкча бир иш жумалыгына ээ болосуз. Керек болсо, бир эле саатка азыраак уктай баштасаңыз, анда бир жылда 6 аптага ээ боло аласыз. Демек, сизге дагы 5 жыл иштөө убактысы кошулат. Ушул 5 жылдын арасында кандай ишти бүтүрүүнү кааларыңызды ойлонуп көрүңүз. Эми ишти колуңузга алыңыз да, эрте туруңуз. Сулуулукка чакыруу. Менин кымбаттуу жана сүйүктүү угарман курбум. Сиз өзүңүздүн үйүңүзгө карата баалуулугуңузду түшүндүңүз деген үмүттөмүн. Ооба, сиз кеңседе иштешиңиз мүмкүн. Сизде карьера жана кызматтагы жогору орун болушу ыктымал. Бирок, жакшы уюшулган үйдүн ачкычы сиз өзүңүзсүз. Үйдөгү тартиптин эффективдүүлүгү жана тактыгы сиздин колуңузда. Бул бөлүмдү аталышынан эле билгенибиздей, сиз үй бүлөңүздүн маанилүү адамысыз. Ошондуктан сиз пландаштырууга, уюштурууга, башкача айтканда, үй бүлөлүк системаны акырындык менен кыймылга келтирүү үчүн микроменеджер болууга убакыт тапканда, сиз үй бүлөңүзгө башка эч ким бере албаган кереметтүү тартууну бере аласыз. Күйөөңүзгө акыл ойдун тынчтыгын, бакубаттуулук менен тартиптүүлүк сезимин бересиз. Балдарыңызга болсо түз жолду жана биздин жашообузду эмне башкаруу керектигин түшүнүүнү үйрөтөсүз. Сиздин пландаштырган жана жетектелип жаткан жашооңуздун таттуу натыйжалары менен алар ырахаттанышат жана теңирге арналган өмүр кандай болушу керектигин билип калышат. Накыл сөздөрдүн 31 бөлүмдөгү керемет аял өзүнүн эрте туруусу менен сизге тартиптүүлүктүн үлгүсү боло алат. Сыйынуу жана пландаштыруу менен өткөн таңкы сааттар сиздин үйүңүздү башкарып жана өмүрүңүздү бир тартипте багыттап турган устатыбыздын планын сизге тартуулайт. Эми убакыттын менеджери адистин сунушу мындай. Мына, азыртан баштап ишти колуңузга алыңыз да, эрте тура баштаңыз.